Саламатсыздар, бурматтуу көрүүчүлөр. Сиздер менен түстүү тасма берүүсү жана мен Анна алып баруучусу Айжамал. Бүгүнкү чыгарылышыбызды искусство темасына арнайбыз. Бизди аягына чейин көрүңүздөр. Жакында Бишкекте жердеги жылдыздар аттуу сүрөт көргөзмөсү өттү. Гапар Айтиев атындагы музей кичинекей балдарга ушундай сонун мүмкүнчүлүк түзүп берди. Бул тууралуу кийинки видеодо кененирээк. Посильнее, поглубже давай. Этот фильм участвовал. Бул тасма ноябрда Екатеринбургдагы инклюзивдик искусствонун эл аралык фестивалына катышкан. Искусство, который проходил в Екатеринбурге, в России. Меня зовут Елена. Я Домашова. Люблю читать книги и ценю жизнь. Кадры из нашего общей жизни. Ну, я Светлана Ивановна Домашова. Мать ребенка Леночки своей с инвалидностью, я не знаю, сейчас Ловызы называют. Это наша Киргизия. Видишь, я сразу лезу, не помню. Киргизии первыми стали называть люди с ограниченными возможностями здоровья. И потому что инвалидность как-то в обиходе в нашем, ну, обидное, наверное, слово. Мы хотели показать жизнь сильных людей, которые... Күчтүү адамдардын жашоосун, алардын максаттарына жана кыялдарына кантип жетип жаткандарын көргөзгүбүз келген. Жөнөкөй адамдардагы ой жүгүртүүсүнөн өзгөчө болгон. Ар дайым алдыга кадамдарды кылып иштешет. Жизни, переворачивая все понятия, которые есть у обычных людей. Спасибо вам, Светлана Ивановна, за то, что вы так... Светлана Ивановна, сиздердин аракетиңизге чоң рахмат. Продвигайтесь вперед, не останавливайтесь. Ömür bağıtım tapпай издеп күйүп жансам да ömür тагдырда жан үрөп мен өңдөн ассам да. Это фильм действительно про фонд и про семью. Бул тасма фондубуз жана үй бүлөбүз жөнүндө тартылган. Ноябрда каза болуп калган менин сиңдим Лена жөнүндө. Анын жашоосунун ушундай жарык изи калды. От ее жизни. Вот во всем на свете. Люблю читать и картинки смотреть. Вот. Обожаю читать. Вот сколько у меня книг на полке. Я грею счастье внутри, смотри, оно с тобою связано. Глаза мои завязаны, но я все вижу. Я грею счастье внутри, смотри, оно с тобою связано. Мне все про все рассказано, и я все Все детки замечательные. Бүт балдар абдан жакшы. Силерди чын жүрөгүмөн жакшы көрөм. Силер муну сезесиңер, мага канчалык кымбат экениңерди билесиңер деп ойлойм. Насколько вы мне дороги. В
Вчера, 7 декабря 2020 года, фонду ЖНРТУ исполнилось... 7 декабрда жаңыртуу фонду официалдуу түрдө 15 жылга толду. Бирок чындыгында фонд 30 жылдан бери иштеп келе жатат. Менин сиңдим инвалид болуп төрөлгөндө бала чагынан эле баланын өнүгүүсүндө бир нерсе өзгөчөлөнүп тургандыгы билинген. Ошентип менин апам жаңыртуу фондунун директору Светлана Ивановна инвалид баланы туура тарбиялоо жана өнүктүрүү жолдорун издей баштады. Кыргызстанда мурун өзгөчө адамдарга мамиле башкача болчу. Маалыматты табуу кыйын, мүмкүнчүлүктөр аз болчу. Ошентип башка ата-энелер менен биргелешип балдарды атайын бала бакчаларга берип, курстарга окутуп, ушул маселе менен апам жашап келе жатат. 15 жыл мурун ата-энелер өздөрүнүн ишин официалдуу түрдө жаңыртуу фондун каттайлы деп чечишти. Мен болсо бул фонддо кийинчерээк иштей баштадым. И вот с тех времен, объединяясь с другими родителями, обучаясь в специальном садике, посещая потом какие-то дополнительные курсы для развития, вот моя мама жила этим. 15 лет назад приняли решение основать фонд ЖНРТУ, который объединял вот родителей, которые были вместе с моей мамой в тот момент. Лично я очень плотно занялась этой деятельностью и приобщилась вот к фонду. Да, счастливые, хорошие, здоровые. Если нет приступов. Но очень у многих есть приступы. Мы свою Лену, я считаю, не довели ни раз ни до одного приступа, только хвала нам, как родителям. Биз билгендей, искусство сүрөт менен гана чектелбейт. Ал эми кийинки видеодо Микеланджелонун Давид аттуу скульптурасы жөнүндө айтып беребиз. Бул чыгарманын көптөгөн маанилери бар экен. Ал эми бул тууралуу кийинки видеодо айтып беребиз. Классикалык көркөм чыгармаларды эстегенде көбүнчө музейде эстейбиз. Бирок алардын көпчүлүгү музейди эске алуу менен жаралбагандыгын унутабыз. Көркөм чыгарма менен эмне болот? Качан ал өзүнүн баштапкы контекстинен чыгарылган? Мисалга, Микеланджелонун Давид аттуу айкелин алалы. Анда пелиштиликтердин Алп Голиафын жалаң гана кайраттуулук менен өлтүргөн баатыр бала чагылдырылган. Микеланджело Библиядагы белгилүү окуяны таза ак мрамордон айкелдей баштаганда, Флоренцияда бул чыгарманы собордун башына орнотулмак болгон. Мындай бийиктикте 5 метрлик скульптура даана көрүнүп турбастан, аны байыркы замандын баатырларынын эл арасында көтөрүлүп тургандагы 11 айкелинин арасына коюу чоң диний мааниге ээ болуп, көрүүчүнү асманга суктануу менен кароого аргасыз кылган. Бирок Микеланджело 1504-жылы ишти аяктаганда башка айкелдердин пландары жокко чыгарылган жана бийлик мындай ири скульптураны чатырга көтөрүп чыгуу мурда ойлонгондон да кыйын болорун түшүнгөн. Анын үстүнө айкел Давидтин колундагы тамырларына чейин жана анын жүзүнүн чечкиндүүлүгүнө чейин ушунчалык деталдуу жана ишенимдүү болгондуктан аны ушул кезге чейин элден жашыруу кылмыш болуп саналмак. Скульптураны кайсы жерге орнотууну чечүү үчүн акимдер менен сүрөтчүлөрдүн кеңеши чакырылган. Натыйжада аны Палаццонун мэриянын жана жаңы республикалык өкмөттүн үйүнүн алдындагы Синьория аянтына орнотуу чечими кабыл алынган. Бул жаңы жайгаштыруу айкелдин маанисин өзгөрттү. Банктарды көзөмөлдөө аркылуу шаарды муундан муунга башкарып келе жаткан Медичи кланы жакында сүрүлүп, Флоренция өзүн бай жана күчтүү атандаштар тарабынан курчалган эркин шаар деп эсептелген. Эми Давид басымдуу күчкө баатырдык менен каршылык көрсөткөн. Анын чечкиндүү көз карашы эми кардинал Джованни Медичи жашаган Римге багытталган. Эскертүү болуп калды. Айкелдин өзү өзгөрүлбөсө дагы, анын жайгашкан жери диний маанисин саясий маанисине толугу менен өзгөрттү. Ал эми азыр Давидтин көчүрмөсү дагы деле болсо Палаццодо турса, 1873-жылы түп нуска Искусство академиясынын галереясына көчүрүлүп, ушул күнгө чейин сакталган. Музейдин тынч чөйрөсүндө Микеланджелонун көптөгөн бүтпөй калган скульптуралары менен катар ачыктан ачык диний жана саясий мааниси артка чегинип, Микеланджелонун көркөм жана техникалык талантын көрүүчүлөрдүн калыс баалоосуна мүмкүнчүлүк берди. Бирок бул жерде кыраакы көрөрман Давидтин башы менен колу пропорционалдуу эмес чоң экендигин байкайт. Скульптура атайын ушундай жасалган. Анткени аны адамдар төмөндөн өйдө карашы керек болчу. Демек, контекст тарыхтын жүрүшүндө көркөм чыгарманын маанисин жана түшүнүгүн гана өзгөртпөстөн кээде окуяны күтүүсүз жол менен эскертип кетүүгө мүмкүнчүлүк берет.
Микеланджело өзү ким болгон? Ал каяктан болгон? Кандай өмүр сүргөн? Искусство тарыхында кандай орунду ээлейт? Кийинки видеодо бөлүшөбүз. Микеланджелону биз Давидтин, Пьетанын жана Сикстина шоунун сүрөтчүсү катары билебиз. Ал 37 жашында Сикстина шоун бүтүрүп, андан кийин 53 жыл өмүр сүргөн. Микеланджело аристократ болуп төрөлгөн, ошондуктан ага сүрөтчү болуу тагдыры берилген эмес. Чындыгында анын атасы анын бухгалтер же кездеме менен соода кылганын жактырмак. Чындыгында Микеланджело сүрөт тартып, Римдеги белгилүү Пьетаны жаш кезинде, көпчүлүк студенттер жаңы эле колледжди аяктап жаткан мезгилде уюп чыккан. Пьета менен Давидти оюп бүткөндөн кийин ал дүйнөдөгү эң белгилүү скульптор деп эсептелген. Андан кийин 33 жашында Рим папасы Юлий II Микеланджелодон Сикстинанын шыгын боюп берүүнү суранды. Микеланджело өмүрүндө эч качан фреска сүрөтүн тарткан эмес жана ал күтүлбөгөн жерден бардык мезгилдердин эң улуу сүрөтүн тарткан. Архитектураны эч качан окубаган 40 жашында Медичи капелласын жана Лаврентьев атындагы китепкананы курат. Ал өзүн архитектор катары сынап көрөт. 50 жашка жакын кезинде Микеланджело акын болуп калат. Адаттан тыш айкалышуу. Ал учурда баш тамга менен жазылган дагы бир акын сүрөтчү бар болчу. Уильям Блейк. Бул чындыгында эле укмуштуудай өзгөрүү. Микеланджелонун акыркы өзгөрүүсү 25 жашында ал пенсияга чыгып, Флоренцияга кайтып келүүгө даярданып атканда болгон. Ошол учурда Рим папасы Павел III Микеланджелого келип, ага Пётрдун жаңы чиркөөсүнүн курулушун өткөрүп берүүнү айткан. Анан атага жок деп айтканга укугу жок болчу. Ыйык Пётрда баш алмандык болгон. Жаңы чиркөөгө караганда Рим урандысына окшоп кеткен. Аны куруу үчүн 40 жыл талап кылынган. Бирок куполдун асманга 200 фут көтөрүлүшү боюнча инженердик кыйынчылыктарды эч ким ойлогон эмес. Микеланджело жумуш ордун толугу менен өзгөртүп, баарын башынан башташ керек болчу. Микеланджело карган адам болгондуктан ал имараттын курулуп бүтүшүн көрө албай тургандыгын билген. Чындыгында курулуш ал каза болгондон кийин аяктаган. Бирок бул Микеланджелонун эң чоң ой жүгүртүүсү болгон. Өзүн керемет адамдар менен курчап турган архитектор идеясын, анын планын билген жана жүзөгө ашыра алган адамдар. Ошентип Микеланджело чындыгында эле заманбап архитекторлорго үлгү болду. Бернини, Барамони, Томас Джефферсон, Фрэнк Ллойд Райт 20 жана 21 кылымдын архитекторлору чындыгында Микеланджелонун жолун жолдошкон. Ал эми дүйнөлүк атактуулукка жетип, тарыхтагы өз изин калтырганга ар бир адамда мүмкүнчүлүк бар деп ойлойм. Чыгарылышыбыздын башында айтып кеткендей, жаңыртуу жана Явна фондунун балдарына музейде өткөн көргөзмө ушундай бир мүмкүнчүлүктөрдүн бири болду. Ал эми кийинки видеодо Гапар Айтиевдин үй мастерскаясы жөнүндө. Жайлуу жашыл короосу бар, бул чакан сарай бир кезде кыргыздын улуу сүрөтчүсү Гапар Айтиевдин студиясы болгон. Бизге бул үй-бүлөнүн мураскорлорунун 2 мууну, улуу агайдын уулу жана небереси менен жолугушуу бактысы келди. Сиз ишкер деген сөздү билесизби? Гапар Айтиев ишкер болгон. Ал биринчи кесипкөй сүрөтчү, скульптор жана график болгон. Жөнөкөй үй-бүлөдөн болсо дагы мунун баарына өзүнүн күчү менен жеткен. Этого всего он добился, будучи выходцем из самого бедствующего слоя населения. Ал дыйкандын жумушчусунун үй-бүлөсүндө төрөлүп, бирок кийин балдар үйүндө калган. Интернационалдын гимнинде биз өзүбүздүн жаңы дүйнөбүздү курабыз. Кимдир бирөө эч ким болбосо дагы бир күнү баардыгы болуп калат. Гапар Айтиев чындыгында эле ушул сөзгө дал келет.
Ал эми чыгарылышыбыздын аягында көңүлдүү ырды коюп бермекчибиз. Өтүп кетер, кыйналган жандардын үнү жетер. Баркын билбей бул жашоонун, жашадык заманда өзүм деген. Баркын билбей бул жашоонун, жашадык заманда өзүм деген. Бул сыноолор өтөт кетет, жамандын артынан жакшы келет. Абалыңды сурай турган, бул күндө адамга адам керек. Абалыңды сурай турган, бул күндө адамга адам керек. Узак жолду улап келген, ар бир таң өзгөчө кубат берген. Канча кыйын күн келсе да, адамбыз барына чыдап келген. Канча кыйын күн келсе да, адамбыз барына чыдап келген. Бул сыноолор өтөт кетет, жамандын артынан жакшы келет. Абалыңды сурай турган, бул күндө адамга адам керек. Күндөн дагы, судан дагы, эң кымбат адамга адам керек. Керек, сынбай турган, жакшы күн бар али улай турган. Жеңалсын деп адамзатты, сыноолорду Кудай сунган. Жеңалсын деп адамзатты, сыноолорду Алла сунган. Бул сыноолор өтөт кетет, жамандын артынан жакшы келет. Абалыңды сурап турган, бул күндө адамга адам керек. Абалыңды сурап турган, бул күндө адамга адам керек. Адам жөнөк турмусуна, себепкер жаркыган турмушуна. Кыйын күндө бирге өтөт, таянып элдеген бул кызына. Ынтымакта жеңе турган, кайрат бер, сабыр бер кыргызыма. Бул сыноолор өтөп кетет, жамандын артынан жакшы келет. Абалыңды сурап турган, бул күндө адамга адам керек. Абалыңды сурап турган, бул күндө адамга адам керек. Абалыңды сурап турган, бул күндө адамга адам керек. Адам деген көпүрө турмушуна, адам деген жөлөк та курбусуна. Күч бар кезде биригип бир муштумга курсак экен көпүрө кыргызыма. Сен өлбөйсүң, артыңда изиң калса, сен жашайсың, тарыхта ишиң калса.
ташты талкан кыла бер сапарыңда, темир кессең мокобоз мизиң барда. Ушинтип биздин түстүү тасма берүүбүз аягына келди. Бардыңыздарга жакшылыктарды каалайбыз. Сиздер менен мен Айжамал Амангелди жана түстүү тасма берүүсү болду. Кийинки чыгарылышыбызда көрүшкөнчө.